Арыбаңыздар кыргыз элим, сиздер менен Токтогул шаар кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев. Менин бүгүнкү кайрылуум Акылбекке, Жапаров эмес, Түкебаевка, Токтогул районунун акимине. Айлакундун баласы Акылбек мырза, сиздин иштегениңизге 1,5 миң күн болду. Сиздин тартибиңизде талаш жок, бирок Токтогулдун тагдырында талаш бар. Мен ал Токтогулдун тагдыры үчүн күрөшөм жана кайдыгер эмесмин. Бүгүнкү күндө сиз экономикалык жактан, социалдык жактан, экологиялык жактан эч бир жактан бир өнүктүрүү кылган жоксуз. Анткени сиз Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Сулаймановдун астына жат берип, кадрдын баарын бердиңиз. Кундуз Сулайманов өзүнүн кийинки шайлоолордо өмүрүн узартам деп далбастап, элди эч ким ойлогон жок. Көлдүн бетин бердиңиз. 180 сомдон гектарын. Токтогулдук биздин жердешибиз гектарын 1800 сомго алам деп чыркырап ыйлап калды. Биз ал боюнча дагы коргодук. Бирок алсыз болуп калдык. Эл түшүнгөн жок. Анткени сиз айыл чарба министри Аскар мырза менен группалаш экениңизди эл билбейт. Сиздин Ак Суу районунда ал менен кооператив бар экенин дагы эл билбейт. Бирок менде маалымат бар. Таш боюнча, ак таш боюнча 74 миллион сом зыян келди. Сиз койгон жетекчилер уур экени далилденди. Бирок соттон акталып кетти. Ошол 74 миллион сом урдалганда сиздин көзүңүз таңылып турдубу? Сиз жана биринчи зам түздөн түз жооп беришиңиздер керек. Сиздер жада калса жоопко тартылышыңыздар керек. Ал боюнча мен чоң ийгиликтөөлөрдү кылам. Кадр саясаты боюнча эмне үчүн шаардык кеңештин депутаттары күтүшүбүз керек? Кайра мэр алмаштырганыңызды. Мына Болот Болгонбеков, Сапар Кылданов, Эркин Тойгонбаев, Болот Дыйканович 4 мэр алмаштырдыңыз. Кече күнү аптека боюнча чалып атасыз. Менин кыязы демин базам деп, меники базылбайт. Дал ошол жердеги аптекада жаралган маселе бул сиздин саясатыңыздын жыйынтыгы. 4 мэрди алмаштырып отуруп сиз бир да маселени чечтирген жоксуз жана өзүңүз да чечкен жоксуз. Сиздин бүгүнкү күндө акимдик орунду ээлеп турганга моралдык укугуңуз жок. Сиз кетишиңиз керек. Сиз турганда Токтогул өнүкпөйт жана адилеттүүлүк болот деп мен такыр айта албайм. Шайлоолордо жана экономикалык, социалдык бөлүштүрүү эч нерсе өнүкпөйт. Эмне үчүн биз Кундуз Сулайманов койгон ар бир кадр менен күрөшөт экенбиз? Биз дал сиз менен күрөшөбүз. Сиз ойлодуңузбу? Кундуз Сулаймановдун астына жатып алсам мен өмүрүмдү, саясий өмүрүмдү узартып берем деп. Жок. Эл бүгүн сизге баазын берет. Мына аптеканы мага чалып, мени тынчсыздандырып чечпей, сиз жеринде чечиңиз. Сиз ошо алмаштырган мэрлериңиз менен чечиңиз. Сиз бизге чалбаңыз. Урматтуу кыргыз элим, президент айткан. Жергиликтүү өз алча башкаруунун башчыларына 20 саат иштеп 4 саат эз алгыла деп. А биздин аким 4 саат иштеп 20 саат эз алып атат. Калган убактысын чай берип өзүнүн саясий өмүрүн узартып атат. Ошондуктан Акылбек Айлакунович, кетиңиз. Же сый менен кетесиз, же ый менен кетесиз. Биз буюрса чоң митингдерди өткөрүп, сизди биз кетиребиз. Сизге Кундуз Сулайманов да жардам бере албайт. Сиздин тагдырыңыз элдин колунда. Бийликтин ээзи эл. Анан кетип жатып сизден сураныч. Администрациядагы коррупционерлериңиздин баарын алып кетиңиз. Сиз алардын баардыгын билесиз. Мен жаңы муундун өкүлү. Биз Токтогулга жаңы доорду түзүшүбүз керек. Сиздерде эрки жок. Колунан эч нерсе келбеген коррупционер жетекчилерди биз дайыма алмаштырабыз. Биз кийинки эрктүү, күчтүү жетекчини алып келмейинче жаныбыз тынбайт. Урматтуу эл журт, урматтуу менин жердештерим, сөзүмдө чындык болсо бөлүшүңүздөр. Или так, или никак. Мындан башка жол жок. Жардам бериңиздер. Биз өнүгөйлү, өсөйлү. Биз мамлекет башчыга жардам берейли. Ушинтип жардам беребиз. Мен кийинки видеолорумда кантип көл сатылып кеткен, кантип сары таш талкаланды, кантип экология талкаланып атат, кантип жумушчу орундар түзүлгөн жок, кантип кадрлардын баарын коюп өздөрүнүн каалаган
саясатын жүргүзүп аткан иш аракеттерин баарын чагылдырам. Далилдейм, көргөзөм. Мен менен болуңуздар, катталганды унутпаңыздар. Ал эми Алякундун баласы Акылбек мырза, сиз менин видеомду көрүп турасыз. Мен сизге 10 суроом бар. Сиз мени жаш баладай кылып интервью бериңиз десем, жонуман түртпөй, ошол 10 суроого даярданыңыз. Или өзүңүздүн эркиңиз менен жооп бересиз, же мен сизге кирип барып ошол 10 суроомо жооп алып, элге маалыматты кенен жеткирмекчимин. Аман болуңуздар.